Касыйда молдо күчтүү дегендер барбы? Касыйдадан этият болгула. Бул касыйда деген бир нерсени жана бир адамды мактап, даңктап, бир акындык кылып сөзгө сөз кошуп айткандарды касыйда деп коет. Ушул касыйда дагы бир бизде көп тараган нерсе, ошол шайтандарды мактап, ошолордон жардам сурап айтылган касыйдалар бар, анын баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан касыйда дегенде күчтүү молдону түшүнбөңүздөр. Бул күмөндүү нерседен албетте алыс болгон жакшы болот. Күмөндүү эмес, ачык, туура эмес деген нерсе. Анан эскилерде ата бабаларыбызда бир сөз бар эле, көп жакшы молдолорду, күчтүү молдолорду касыйдачы деп атап коюшкан да. Ошодон бизде калып кеткен. Касыйдачы десе эле күчтүү молдону түшүнөт. Жок, касыйдачы бул туура эмес, жана шайтандарды мактап, алардан жардам сурап, адам кайра күнөөкөр боло турган нерсе. Эң жакшысы Куран менен теңдештире турган эчтеке жок. Канчалык мактабайлы, канчалык башка сөздөрдү сүйлөбөйлү, бирок Куранга тең келе турган эч нерсе жок. Ошондон Куранда Аллах Таала момундарга бул Куран шифа деди. Эч кандай күмөнсүз, эч кандай күч-кубаттын да ага жете турган нерсе жок. Бир гана Куран бар. Куран менен шифа издейли, Куран окуйлу, жана Курандан шифа табайлы, жана өзүбүзгө дем салдырсак дагы Куран окуган гана жерге баралы. Иншалла шифа болот. Аллах Таала баарыңыздарга шифа берсин.